Жанар Акаев ишке киришти. Оштун жаңы мэрин жамаатка өкмөт башчы Адылбек Касмалиев таныштырган. Токторубаев жаңы мэр тууралуу эмне деди? Оштун мурдагы мэри Жеңишбек Токторубаев кесиптештери менен коштошуп жатып, ага коюлган тапшырмалардын дээрлик баары аткарылганын белгилеген. Ал эми калган иштер жаңы шаар башчысы Жанар Акаев менен чогуу жасала турганын айтып, ал дагы иш билги жигит деген. Ошондой эле Токторубаев 1 жыл 2 ай ичинде айрым кесиптештерин урушуп койгон учурлары болгонун эстеп, кечирим сураган. Жумуш деген жумуш, бул жеке менчик жумуш эмес. Убакыт келет, баары кетет. Тапшырма берип келгенсиз. Ташыбагы толук койдон аттарды көрсө. Кечерек саат. Башка күн болот, кетеринде күндөр болот көрсө. Ленинде кайда койдун? Кайда койдун? Чечет Hava canım oydan. Detayda koyma doldu Hasan. Bir belli aylananda. Hava can alıp geldik ya. Canım. Hemen okul administrasyonu alıp verip. Alıp verdik arada. Yok. Emesini alıp verdik. Gubernatörün kabinetin. Anam çigi работниктерге, кызматкерлерге бензин акча несилбой болуп калат. Несилбой. Анын үчүн сизден токтом керек экен ошого эметимчи. Bayırına hayttım. Menülerge karlar yüzlerine da bütünlerge. Ey, sağ ol. Kız. Bismillah. Kendisi bakın. Şimdi ilgilik en birinci var. Soğuklarında işimizde ilgili olun, asmanız açık olun, elinizde yerinizde teşvik olun. Aman sen cüreli. Anda arzu olarak da koydu şarkıtıp çıksa engellerdi. Benden böyle olarak da. Жақсылықтарға келген. Açılışтарға. Жақсылықтарға да келіпті. Жақсылықтарға, açılışтарға жол құрылды, бұл санында дейін келіп тұрайын. Sizge de beklemden sağ olun. Разымыз сіздерге. Разымыз. Рахмат. Менен кеттим, мен өз калоом менен кеттим. Мына биринчиден Оштун элине абдан терең ыраазычылык билдирем. Оштун эли кемеңгер, мыймандос, достукка бекем калк. Мына Кудай буйруса, урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен 1 жыл 2 ай Ош шаарынын мэри болуп иштеп бердим. Колумдан келишинче шаарды оңдогонго ушул аппарат менен жалпы эле жетекчилер менен бирге аракет кылдык. Мен ойлойм, шаардыктардын алдында, элдин алдында биздин жүзүбүз жарык. Анда эмесе чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Бигиди кафа. Сагынам сиз. Оштун эли кемеңгер, мыймандос, достукка бекем калк. Какие у вас планы? Планы пока дома. Кандай себептер бар? Мен өз калоом менен кеттим, өз калоом менен кеттим. Дээрлик 150%га аткардык буйруса, эми аткарылбаган бир топ жумуштар калды, бир аз кичке жумуштар калды. Аны мынакей Жанарбек Кубаныч менен бирдикте, Акаев менен, мен бывший коллегам, жогорку кеңеште чогуу иштегенбиз, абдан мындай иш билги, грамотный, образованный, честный жигит. Ошо жигит менен чогуу иштейсиңер. Могу башталган жумуштардын баары толук бойдон жасаш керек. Анткени жасабасак болбойт. Шаар мен өткөндө айтпадым элем, шаар өзүңөргө калат деп айткам, туурабы? Мынакей ошонун айтканын өзүнө дал кезде сөзчү.
То есть азыр бизден оксомой калбайт, сиз катуура иштеп бериңиз, бактар боюнча, көчөттөр боюнча кең сай ошо бойдон калып кетти, гүлдөрдү тигиш керек, бактарды тигиш керек. Дене сай жаңы конушу турат, муакта Юго-Востокто парк турат, этиякта парк турат. Абдан жумуштар көп. Абдан жумуштар. 1 жыл 2 ай иштедим. Анча мынча өйдө төмөн ушул иш жүзүндө силерди капа кылып, анча мынча урушуп тилдеп койсом мен кечирим сураймын. Жумуш деген жумуш экен. Мен изначально силерге айткан болчумун. По работе я вас буду ругать депчи. А так в жизни я очень простой человек. Келгиле Кудай кааласа мен эшигим силер үчүн, урматтуу коллегалар, ар дайым ачык. Мен силерди күтөм. Кудай кааласа Жалал-Абадта, Манас шаарында силердин бир тууганыңыздар бар. Бул мен Кудай кааласа. Анда урматтуу коллегалар, дагы бир жолу ишиңизге ийгилик каалайм. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Кайсы жерде болсо да жүзүңөр жарык болсун. Уртуңардан эч качан күлкү кетпесин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Шаар үчүн иштегиле, жигиттер, шаар үчүн. Өзүңөрдүн жеке кызыкчылыгыңарды второстепенный болуш керек. Кудай кааласа мына шаарды кооздоп, оңдоп койсок, мына карачы, эмне деген имарат болуп калды. Могу карачы, кругом мынакей гранит таштар, желегибизди кара, аянтты карагыла кандай кул болуп калды. Кудай кааласа ушулар бардыгы жеке менин ийгилигим эмес, бул силердин ийгилигиңер. Анда эмесе чоң рахмат. Байтын иштер улатылабы? көптөгөн ушуларга жабап болуп атат. КПД эмне болот дегендей суроо болуп атат. Анан ошол менче салыштыруу көп болот да эмичи. Мурунку мэр кандай болбосун, эли түшүнүүчү эмне болду? Ошол жакта сиз эми акылдашта кандай болуп кетти, чын айтсаңыз? Биринчиден саламатсыздарбы? Рахмат. Мен мына Кудай буйруса мэр катары бүгүн жумушумду баштап атам. Мындан ары сиздерге, прессага, журналисттерге, элге, блогерлерге баарына ачык болобуз. Ачык айырым иштешебиз. Дайыма мындай жеткиликтүү болобуз. Экинчиден кечээ өлкө жетекчилиги атайын ишеним көрсөтүп, ушул кызматка мындай сунуш бергенден кийин мен дароо макул болдум. Анткени мен ушул Ош шаарында өзүм мындай студенттик күндөрүм өткөн, Ош шаарын жакшы билем. Анан эгерде ушул өлкө жетекчилигинин чечими ушундай болсо, мен барып колумдан келишинче иштеп берейин деп айттым. Бул абдан чоң жоопкерчилик, өтө чоң жоопкерчилик. Анткени өзүңүздөр билесиздер, мына Жеңишбек Токторбаев дагы күн түн дебей мындай жак иштеди. Ал киши баштаган долбоорлорду, жакшы иштердин бардыгын сөзсүз улантабыз. Аны эч кандай токтотуп коюп же мурда мерле деп, мени билесиңер, мына саясаттагы жолум деле ошондой. Кеткен кишиге эч качан мындай артынан мындай казып же жаман сөз айткан учурум жок. Ошондуктан Жеңишбек Шараматовичтин башталган жакшы ири долбоорлорун, шаардыктарга ыңгайлуу боло турган бардык долбоорлорун улантабыз. Колубуздан келишинче улантабыз албетте. Оштун мэри иштен кетти. Жеңишбек Токторбаев бул кызматка 1 жыл мурда келген болчу. Оштун экс-мэри мурдагы УКМК башчысы Камчыбек Ташиевдин кадр экенин айткан жайы бар. Номер 21 Пушкин мектеби быйыл толук бойдон капиталдык оңдоп түзөөгө киргизилди. Лагерь, пансионат, санаторийлер бардыгы жеке менчикке өтүп кеткен. Ошол азыр мен айтылган көчөлөр, мектепте толук бойдон Кудай кааласа, толук бойдон бүтөт деп мен сизди ишендире алам. Ушул 2025 жылы ушул аймакта эмне иштер болду? Ушул боюнча кыскача Төлөкөн айылдык аймактык башкарма башчысынын отчетун угайлы. Анда сөз Орозбаев Мирланбек Абдимиталиевич сизге берилет. Биздин Төлөкөн айылдык аймактык башкармалыгында 2025 жылы бир алгылыктуу көп иштер болду. Төлөкөн айылында айта кетсек 60 орунду балдар бакчасы ачылды. Ошондой эле Кыргызстан айылында Курбанбаев атындагы орто мектеп дагы ачылып, заманбап бүт шарттар менен окуучуларыбызга ачылды. Озур айылында, билесиздер, Озур айылында мектеп авариялык абалда болчу эле, ошол Озур айылында 3 кабаттуу заманбап бүт шарттары менен, ыңгайлуу шарттары менен ушул окуучуларыбыз үчүн мектеп ачылды. Билесиздер, Бодурташ айылында 5 кабаттуу санатория бар болчу. Ошол Жеңишбек Шараматович барып, ошол жерде 77 миллион сомдук ошол сметалык база. Бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Эгер бүтүп калса, муниципалдык биринчи жолу ушундай санатория курулмак. Бул элдерге, балдарыбызга шарттар түзүлмөк.
Ошол Озгур айылында дагы балдар бакчасы жок, ошол балдар бакчалуу болуп жакшы болмок. Ошо ички көчөлөр дагы асфальт төшөлдү. Коңур жаз каналында 250 метр атайын техникалар менен каналдар арыктап тазаланды. Азыр эми кириш сөздү жана ушул 2026 жылы эмне жумуштар жасалып айтып отурушун? Ош шаарынын мэри Докторбаев Жеңишбек Шерматовичке беребиз. Төлөкөн деп аталып калган, бирок бул сиздер ушул жерде турган бул шаардын борборуна кирет. Шаардын центри так. Ушул мурдагы Калинин көчөсү азыркы мынакей Амур Темур болуп калды. Мамырова көчөсүнүн абдан акыбалы начар болчу, өзүңөр билесиңер да. Черемушка көчөсү, Черемушка почти жок болуп кеткен болчу. Черемушка жок, Черемушканы кайтып, сону заманбап шаарга айландырдык. Жолдорду кеңейттик, жолдорду оңдодук. Каналдарыбыз болсо вообще страшно болчу, өзүңөр билесиңер, Имам Саидов көчөсүн толук бойдон асфальттап, расширение кылдык. Андан сырткары мына тетиги Темирязова көчө, жанагы ошол жерде аксакалдар отурат, бирге жана мечит албадык белек. Ошол көчө такыр жок көчө, өзүңөр билесиңер, Ошол көчө тетиги Престиж баняга чейин чоң 4 тилкелүү заманбап сонун жол болду. Андай жол Ошту Бишкектин жолу андай кең эмес. Мирлан мырза болгон иштерин баарын силерге айтып кетти. Кудай кааласа мен мынакей үстүрттөн мындай болгон иштерди айттым. Эми урматтуу туугандар, сиздерге мындай Кудай кааласа мына быйылкы жылы боло турган иштер боюнча бир аз кыскача токтолуп кетейин, Ушул мектептен баштайын. Кудай кааласа мына номер 21 Пушкин мектеби быйыл толук бойдон капиталдык оңдоп түзөөгө киргизилди. Кол чаап коюшсаңар болот. Быйыл Төлөкөн Акбура 2 конушунда 40 гектар 700 орундуу жаңы мектеп салынат. Өткөндө биз барып көрүп келдик, Төлөкөн 1де ФАПтын жаңы имараты курабыз, Кудай кааласа. Маданият тармагында Төлөкөн айылдык аймактын башкармалыгында маданият үйү, ошо шаарга караштуу лагерь, пансионат, санаториялар бардыгы жеке менчикке өтүп кеткен. Бир дагы ошол муниципалдык балдар эс алуучу жай жок. 200 орундуу биздин санаторий курулат. Буюрса тынабы окуу жылы аякташы менен бүт биздин мектеп окуучулары колунда шарты жок, колунда бир аз кыйналган үй бүлөлөрдүн баарын ошол жака биздин балдар бар дем алышат. Андан сырткары ошонун ылдый жагында Салкынтөр деген биздин дагы пансионат бар болчу. Ал дагы тилекке каршы жеке менчикке өтүп кеткен болчу. Аны дагы толук бойдон биздин муниципалитетке өттү. Буйруса май айынын этегине чейин ал жерди дагы толук бойдон оңдоп түзөп биздин балдардын мынабы дем алыш күндөрүнө майдан 3 айда июнь, июль, август 3 айында толук бойдон биздин балдар дем ала турган шарт түзөбүз. Быйыл Кудай кааласа 100 километрге жакын жолдорду салсак деп пландаштырып турабыз. Жалпы 16 километр, почти 17 километр асфальт төшөө быйылкы жылга каралды. Урматтуу шаардыктар, эми силерде жалпы былтыр 2025 жылы сиздердин аймакка 1 миллиард 400 миллион сомдук каражат сарпталды. Сиздерге сөз берип асфальт төшөлөт деген көчөлөрдүн 100% барын аткардык. 100%. Ошол азыр мен айтылган көчөлөр, мектептер толук бойдон Кудай кааласа, толук бойдон бүтөт деп мен сизди ишендире алам. Азыр сунуучу биз шаарга кошулгандан бери биздин аймакка мынчалык иш болгон меселе спрос жок эле бата берип бүтүрүп коелу деп. Азыр мына собраниядан кийин мен сиздин ишин алып кетем. Ушуну биз менен багы көрүп бересиз, накапыр айтып коюң. Ошол сайыбыз дагы чукул айылдардын чукул болуп калды. Бизге келсе баары жууп кетет да. Апралдын баары байланышып атып алган. Бадарым менен субайга жүрөт. Мына биздин Айдар клиникабыздын жанында 3 ай зданиялар бар. Шуну бизге поликлиника алып берсеңиз, элдерге жетиштүү жакшы кылып коюшат эле да. Бир дагы сообщение кулганга мүмкүн эмес экен. Бул санитардык нормалардын эрежелерге туура келбейт экен. Ошондуктан ал жерге бир гана бак болот экен, поликлиника мурда болбойт экен. Поликлиника маселеси биз башка жерге карап атабыз бүгүндө.
Oş şartına emес, oş nimesine altın kuş oldu. Uşunu balıkta alaylar. Uşunu kılgan işlerin bazı astığa cıldım. Hoş kalasınlar. Birge cülgöndürüp silerge de rahmat alsınlar. Köpeklerine girgeningizde bizim ayıl özür aytmakçı Bangladeş oldu. Hazır günde mömözülüş bazı propka, ılay, batkal, gazlarımız tubalar aldıran bir yıldan beri jada jeresinde. Oşa gazlardı budjetten karap berseniz. Buyur Kuda kalsa, budur 3 köprü salып berdim. Bir jakka akretip 5 emeni жол кылып бердим. Берги Жолом Мамытоватында парк жасап бердим. Барушы силер демаласыңар ошол жерде. Берги жанагы чоң жол жасап бердик. Иш жакшы эле болду. Эми нарчы чиркектер жерден жеңе туура абдан жолу жаман абдан. Құдай қаласа бұл әрекет қыламыз. Жана мектепті ошол жерде 5 көчөнү әрекет қыламыз. Мен өзім барып жерден көрөм. Качан болбой тура алам, макулбу? Анда ол базарда вопрос этпей койсоңуз биздикиче. Улай батат, пробка, уруш, жанжал. Былтыр көкүнбей жапканда биз ошо жолду пайдаланганбыз. Силердин жолу бар. Ошондо биз сөз бергенбиз, быйыл жылда киргизилген жол. Жол түштү да. Алардан кеткен 2 лоток биздин көчөгө бурулуп калгандары ансыз деле жаан чачында селдин астында калат экен. Халмага Туташев көчөсү. Ошол мектептин местасын алып берип туруп, мектеп салып берсең. Гуманитарлык мектебинин аз башынан 6 класс бар, же 7 бар. Ар биринде 30-35 окуучу окуйт, 1-класс. Ойдон ким билим алат? Кошумча имараттарды куруу, аларды капиталдык ремонттун өткөрүү быйылкы жылга киргизилген. Ал эми кирбей калган мектеп садиктердин баарын жеринде көрүп, карап көрөбүз. Бизде дихамча койген жагдай болмок жок. Мына мен болсо эле ноябрь айында суроо берем ушунда. Суроо ошол жерге бир баа келмей жол устам. О шаар чоң экен. Абдан чоң. Кайсы билим басасың асфальт? Кайсы жерге барсаң асфальт? 50 жылдан бери асфальт төшөлүп атат. Акырын аракет кылды. Кудай кааласа былтыр 100 км асфальт басты. Жапалак боюнча канализация долбоор былтыр башталган. Быйыл азыр 2 этап менен башталган. 2-нчи этабын долбоорлор бүтүп калды, анда ошол жумушу жүрүп жатат. Быйыл аяктап ишке киргизебиз. Негізінде ошол транспорт маселеси 9-чы линияны азыр ошол жеринен узатып бердик, 2 жактан өтөт, барып тактап узатканы сүйлөшүп узатканы кетип калабыз. Паркурдун жеринде ошол көбөйткүлө. Сиздер жол берет. Негизинен азыр берип айтты, жерине Акбура 1-3-4кө и Кыргызстан Бирлешкен Айылдарына барабыз. Андан соң дагы келиңиздер, аксакалдар бата бериңиздер. Атыңар ден солуңар берсин. Şundan ıntmakta, birbirimizi vurmakta, birbirimizi silah, yaşlı, Allahu Ekber. Sonra bakarız da. Aradan da